Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен иншаллах бүгүн Куран касиеттери китебинен окуубузду улантабыз. Суктануу жана угуу. Куран жана Рамазан айы. Аллахыма чек шүгүрлөр мактоолорду айтабыз. Ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жүрөгүбүздүн түпкүрүнөн салам салаваттар. Үй бүлөсүнө, Куран таратуучу жылдыздарына Аллахым ошондой эле алардын жолун жолдогон кийинки имандуу мусулмандар үчүн Аллахымдын салам салаваттары болсун. Аллахым ыраазы болуп, мээрим, ырайым, береке, тынчтык, кечиримин ата кылып, өзү эки дүйнө жакшы насип кылып, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Амин. Я архамар рахимин. Робби зидни илман нафиан ва ризкан тайибан ва амалан мутакаббалан. Алхамдулиллах. Ушундай Куран илими тууралуу, суктануу жана угуу тууралуу ислам дини биз ичи тардыкка тыюу салып арам кылган, бирок башкалардагы көркөм сапаттарга суктануу жаман иш саналбайт. Өкүнүчтүүсү көпчүлүк адамдар суктанбоочу нерселерге суктанып, мал мүлктү, байлыкты биринчи эңсешет. Тегинде суктанууга тийиштүү эки түрдүү адам бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул эки түрдүү адамды мындайча сүрөттөйт. Эки түрдүү адамга гана суктансаң болот. Биринчиси Алла Таала Куран илимин үйрөтүп, күн түнү үзгүлтүксүз Куран окуп турган адам. Коңшусу аны угуп, аттың баланчага берилген Куран окуу сыйы мага да берилгендигинде мен да ал өңдү ар дайым Куран окусам гана дейт. Экинчиси Алла Тааладан берилген байлыкты исламга кызмат көрсөтүү жолунда сарптаган адам. Демек, бул дүйнөдө суктанууга, ичи тардык кылууга жогорудагы эки түрдүү адамдан башка ылайыктуулар жок экени белгиленген. Кээ бир адамдар материалдык жактан ислам дини бизге кызмат көрсөтө алгыдай мүмкүнчүлүккө ээ болбосу анык. Мындай адамдар Куран илимин үйрөнүү, окуу аркылуу байлар жеткен соопко жете алат. Жогорку хадисте коомчулуктагы бай кедей катмарлар бүт бойдон суктана алгыдай өрнөктүү адам тиби көрсөтүп өтүлгөн. Куран окуу менен бирге анын окулганына кулак салып, угуу да өзүнчө сооптуу иш. Куранды угуунун сообу хадисте мындай айтылган. Алла Тааланын китебинен бир аят укканга эселеп сооп жазылат. Аны окуган адамга окуган аяты кыямат күнү нур болот. Алхамдулиллахи роббил аламин. Түн ичинде окулган Куранды угуу үчүн периштелер келерин пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам доорунда айрым сахабалар өз көздөрү менен көргөндүгү баяндалган. Куран окулганда угуунун көптөгөн сооптору бар болгондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээ бир сахабаларына Куран окутуп, аны өзү уккан. Куран күнү түнү дебей айырмаланбастан окулганы жакшы. Хадисте мындай айтылган. Куранды ачыктан ачык окуган садаканы ачыктан ачык берген өңдүү болот. Куранды жашыруун окуганда садаканы жашыруун бергендей иш. Садака, зекетти ачык бергенде башкаларга үлгү болуу көздөлгөн сыяктуу эле ачык окулган Куран да башкаларга Куран окууну үндөө менен барабар. Дегенкиси ар кимдин ыкластуу ниетине жараша сооп болору анык. Куран тек гана динибиздеги буйрук тыйымдарды үйрөнчү китеп болбостон, ошол эле учурда акыл насаат, ойчулдук, исламга үгүттөө, зикир жана дуба тилектер өңдүү толгон токой сонун темаларды камтып турат. Бул айтылып өтүлгөн мазмундарды тынбастан көп кайталап, ирээттүү жана тартиптүү эскертип туруу зарыл. Ошондон улам да
Куранды көптөн көп окуп туруу милдет. Мындай дайыма окуунун өлчөмү жөнүндө түрдүүчө көз караштар бар болсо да, ай сайын бир ирет Куранды толук окуп чыгуу зарыл экени хадисте көрсөтүлгөн. Бул сүннөткө ылайык деп кабыл алынган. Куран окуу маселесине олттуу мамиледе болуу зарыл. Адамдар Куранды уккулуктуу, көркөм кырааты менен окуш керек. Алла Таала өз элчисин саллаллаху алейхи ва саллям Аллага баш ийип Куран окуусун, сөздөрүн даана чыгарып окуусун буйрган. Аллага баш ийип Куран окуусун Намл сүрөсүнүн 91-92 аяттарында, сөздөрүн даана чыгарып окуусун Музаммил сүрөсүнүн 4-аятында буйрган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Куранды уккулуктуу, көркөм кырааты менен окууга буйруп, өзү да көркөм кырааты менен окулган Куранды берилип уккан жана Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху окуган Куранды угуп отуруп, көздөрүнө жаш толгон. Ошондой эле ойго толгон муңдуу үн менен окууга үндөгөн жана угуучуларда Алла Тааладан коркуу менен үмүт сезилип, ыкласты ашырган Куран кыраатын мактоого алган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Куран окууну жүрөгүнөн сүйгөн. Андыктан Куран окулуп бүткөн соң баш жагын кайталап, бир топ окуп, кайра башынан баштап койчу эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Курандын досу Курандын башынан соңунан башына окуй жөнөлөт. Токтогон кезде кайра баш жагына көчөт деген эле. Негизинен Курандан күнүгө тартиптүү түрдө белгилүү өлчөмдө окуп туруу абзел. Куран жана Рамазан айы. Куран ушунчалык маанилүү жана баалуу болгондуктан, ага байланыштуу болгон ар бир нерсе улуулукка жетишет. Куран мезгил жана мейкиндикке сый тартуулаган, жазылган кагазы менен сыясына сыймык жугускан, окуган адамы менен угуучусун кадырлуу кылган. Куран түшүрүлгөн кадыр түн жана Рамазан айы бүткүл ыйыктыгын, улуулугун Курандан алышкан. Албетте Куранга байланыштуу эң маанилүү мезгил бөлүгү Рамазан айы. Бул ай орозонун айы болгондой эле Курандын айы болуп да эсептелет. Себеби Алла Таала тарабынан пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям жиберилген Курандын түшүрүлүүсү Рамазан айында башталып, 23 жыл уланып, ошол эле Рамазан айында аяктаган. Куран окуган адамдын жүрөгү жумшарып, өзүнөн башкаларга болгон камкордугу, мээрими күчөйт. Садака жана зекеттердин Рамазан айында берилүүсүнүн себептеринин бири да бул болсо керек. Бизге белгилүү болгондой эле, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар жылы Рамазан айында Куранды баштан аяк Жабраил алейхиссалам периштеге окуп берчү. Ал мезгилде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адаттагыдан да жоомарт, берешен болоор эле. Ким эмне кааласа бере салчу. Ибн Аббас радиаллаху анху анын бул абалын Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын эң жоомарты эле. Рамазан айында Жабраил алейхиссалам менен жолукканда ан сайын берешен боло түшчү. Жабраил алейхиссалам аны менен Рамазан айынын ар бир түнүндө жолугуп, Куранды үйрөтчү. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям жакшылык иштерде шуулдап кескен желден да жоомарт эле деп сүрөттөгөн. Алхамдулиллахи роббил аламин. Куран жана түнкү намаз соопторго жетүүнүн жолу экенин,
ар бир жакшы иш, ар бир ибадатты аткарган адамдын ыкыласына жараша жараткан Алла мол соопторду убада кылган. Түн ичинде кылынган ибадат башка убакыттарга салыштырмалуу кишилердин байкоосунан көзүнө түшүүдөн алысыраак болгондуктан соопту жок кылар. Кожо көрсүн, мактаныштан да алыс болот. Ошондой эле адамдын ой кыялын топтоп ыкылас менен ибадат кылуусуна да ыңгайлуу болгондуктан түнкү ибадаттардын сооптору да ошого жараша арбын болоору бышык. Түнкү ибадаттар өтө маанилүү. Түн ичинде мейли Куран окуу, жаттоо, дуба, зикир же тахажжуд намаз болобу, ар биринин сообу артат. Айрыкча түнкү намаздарда Куран окулса, эки сонун ибадатты бириктирүү болуп саналат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түнкү ибадаттарын негизинен калтырчу эмес жана түн ичинде намаздарда ар дайым Курандан ар кандай өлчөдө окуучу, кээде Курандан өтө узакка чейин окуучу. Хакимдин Мустадрак хадис жыйнагында баяндалганы боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооруп турган абалында да түнкү намаздарында Курандын башындагы эң узун 7 сүрөсүн окугандыгы белгилүү. Улуу аалымдар, олиялар дагы түнкү ибадаттарга айрыкча көңүл бурушкан. Айрыкча Рамазан айында Куранды 2 же 3 түндө толук хатым кылышчу. Айрым улуу заттар Куранды бир эле түндө баштан аяк толук окуп чыгаар эле. Имам Абу Ханифа рахматуллаху алейх баарына маалым болгондой эле 40 жыл бою бардык багымдат намаздарын куптан намазындагы даарат менен окуган. Кураны Каримде ар түнү сааркыга чейин бир рекетте эле баштан аяк толук хатым кылып окуучу. Имам Абу Юсуф да устасы Ханифанын рахматуллаху алейх ушундай абалына өз көзү менен күбө болгондугун айтып, анын ар түнү Курани Каримди бир иретте эле хатым кылгандыгын баяндаган. Имам Бухари рахматуллаху алейх жана имам Шафи рахматуллаху алейх дагы Куранды дал ушундай ар түнү бир жолу хатым кылгандыгы тууралуу айтылган. Айрыкча Рамазан айында кадимки намаздарда окугандан сырткары күнүнө 2 жолу, жалпысынан ошол бир айда 60 жолу Куранды хатым кылгандыгы айтылат. Алхамдулиллах роббил аламин. Я архамар рахимин. Аллахым баарыбыздан ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, Куранды сүйүп окуп түшүнүп амал кылуучулардан кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахым билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирип, Куранды үйрөтүүчүлөрдөн кылып, Аллахым 2 дүйнө бактылыгын насип кылсын. Амин. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад жазалухана Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллама бимаху ахлиху. Амин деп алакан жайган ар бирибизди көрүүчү Аллахым баарыбыздын дуа тилегибизди кабыл кылып, амин деп алакан жай отурган ар бириңиздерден Аллах ыраазы болуп, бардык дуа тилектерибизди кабыл кылып, бейишинде да бирге кылып өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.